Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 2 февраль 2025 жыл мен сиздерге Мадай өкмөтүнө караган жаңы Будалык айылынан сатыла турган 5 соток жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Срочно сатыкка чыгып атат. Жери тегиз туугандар. 5 соток кызыл китеби бар. Анан шаарга караган көчөдө жайгашкан туугандар. Эң негизгиси ушул информацияны жакшылап эске алып коюңуздар. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан да жакшылап маалымат берем. Жаңы Будалык айылынын кире беришинде турам. Бул жерге сиздер Мадынын центрине жетпеген, сол тарапта жайгашкан Чагыр деген айылды билесиздер. Чагырдан өтүп, Жошко жетпей, оң тарапка бурулсаңыздар, бул жаңы Будалык айылынын кире бериши болуп калат. Кааласаңыздар, Учкундун светофору бар, ошол жерден оңго бурулуп, мал базарга кирбей, дагы түз жүрүп келсеңиздер Жоштон өтүп эле сол тараптагы мына жаңы Будалык айылынын жолуна кирип, бул жака түз жүрүп келсеңиздер, мына жаңы Будалык айылынын каналында турам. Мына жер канал экен. Каналдан өтүп эле туугандар, солго бурулуп, оң тараптагы шаарга караган экинчи көчөсүнө кирсеңиздер, сатылуучу жер участогубуз турат. 5 соток. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, жанагы сатыла турган 5 соток жер участоктун алдына да келдим. Мен айтканым бул экинчи көчөгө кирип, сиздер 100 метр бул жака жүрүп келгениңиздерде ушул көчөнүн эле мына оң тарабында сатыла турган жер участогубуз жайгашкан. Экинчи көчө болуп калат. Эң негизгиси туугандар, шаарга карайт. Анан бул жерде таза суу бар. Көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн, свет келген. Көчөнүн эле башталышы. Анан бул жака жүрүп бара турган болсоңуздар, бул жакта үйлөрдүн саны көп туугандар. Нар жагы уже кызыл тал айыл болуп калат, 18 деп коюп билесиздер. Мектеп, бала бакча, мечит, өзүнүн маршруттук каттамы бар. Шаардын буш-буштарына барат. Так, 5 соток болгондо туугандар. Кошунасынын дубалынан башталат дагы, бул жагы 20 метр болот көчө бою. Анан узуну ылдый тарапта жыгач тосмо турат, көрүп атасыздарбы? Ушул жерге чейин узуну 25. 20га 25. Кызыл китеби бар, бардыгы жакшы. Сатылган себеби акча керек экен, ошол себептен сатылам деди. Негизи азыр жер алган адам утулбайт. Жердин баасы жылдан жылга өтө тез кымбаттап аткан учуру. Андыктан колдон чарбай алып койсоңуздар деле жакшы болчудай. Караңыздар. Жарымы тегиз, жарымы нар жагы ылдыйраак экен. Эми төрт тарабына же ылдый тарабына үй салып калгандай кылып жайланыш алсаңыздар болот. Ушул жерге деле үй салсаңыздар болот. Нар жагын мал сарай, ажалкана кылып койсоңуздар жакшы болот, Кудай буйрса. Жакындап деле көргөзүп коеюн, караңыздар. Границалары менимче түшүндүңүздөр, 20га 25, 5 соток. Так, кызыл китеби бар. Анан вариант обмен жолдору жок экен, только навакчага сатам деди. Жакшы негизи. Жаңы Будалык. Жогору тарапка чыга турган болсоңуздар, 18 айыл деп коет. 18'in өзүнүн маршруттук каттамы бар. Азыр эстен чыгып атат. Бир маршруткасы бар туугандар. 160 ушундай да шаардын буш-буштарына барат. Жакшы, мектеп, бала бакча бардыгы ушул эле айылда бар. Шаарга деле бир 25 мүнөттө Кудай буйрса кеңирле жетип аласыздар. Эң негизгиси шаарга карайт туугандар. Таза суунун турбасы өткөн, свет бар, интернет, Wi-Fi келген. Эми туугандар, сиздерге ушул 5 соток жер участоктун баасын айтайын. 1 миллион 600 миң сом. Өтө сонунба, анан дагы кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Чалып содалашасыздар. Рейси номер ушул видеонун экранында жазылган. Лайктан басып, дос тааныш, тууган уруктарыңыздарга, группаларга деле ушул видеонун ссылкасын жиберип койсоңуздар болот. Балким ушундай жер участок издеп жүргөндөр. Негизи азыр жер алган адам утулбайт. Жер өтө тез кымбаттап атат туугандар. Колдон чарбай алып койсоңуздар жакшы болот.